Документтерди текшерүү алгач укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан документтерди текшерүүнүн жалпы максаты коомдук коопсуздукту камсыз кылуу экендигин тактайлы. Документтер ачыктан ачык шектенүүлөр болсо же кандайдыр бир жол менен издөөдө жүргөн адамдарга окшоштук болсо текшерилиши мүмкүн. Башкача айтканда, полиция кызматкерлери токтотуп, каалаган адамынын жана каалаган убагында эгерде жүйөөсү болсо документтерин сурай алышат. Документтерди текшерүүдө өзүн кандай алып жүрүү керек? Негизги эреже дүрбөлөңгө түшпөө жана оройлуу кылбоо. Өзүнө ишенген токтоо жана сыпайы адам көбүрөөк ишенимди жаратат. Документтерди текшерүүдө мигрант кандай укуктарга ээ? Мыйзамга ылайык полиция кызматкерлери жаранга кайрылганда кызмат ордунун рангын, аты жөнүн, атоо кайрылуусунун себеби жана максатын билдирүүгө милдеттүү. Мигрант полиция кызматкеринин кызматтык ырастамасында көрсөтүүсүн суроого укуктуу. Бул жерде дагы бир жолу негизги эрежеге кайрылабыз. Тынч жана сылык суроолорду беребиз. Эмнени милдеттүү түрдө кылуу керек? Ар дайым үйдөн чыкканда сөзсүз түрдө төмөнкү документтерди алып жүрүү керек. Паспорт, миграциялык карта, каттоо баракчасы, Кыргызстандын жана Казакстандын жарандары үчүн патент менен төлөө жөнүндө чек, эмгек келишими. Эгерде сиз эмгек мигранты болсоңуз, бул документтерге ээ болуу жана аларды көрсөтүүгө даяр болуу текшерүү үчүн мүмкүн болушунча тездетип, сиздин жана полиция кызматкерлеринин убактысын үнөмдөйт. Эмнени жасоо керек? Адепсиз болбоңуз, орой болбоңуз, качууга аракет кылбаңыз. Мигрант төмөнкү себептерден улам кармалып, полиция бөлүмүнө жеткирилиши мүмкүн. Жок болгон же мөөнөтү өткөн жогоруда саналып өткөн документтер, Россияга кирүү жана жүрүү эрежелери бузулган, Россия Федерациясынын келүүнүн жарыяланган максаты иш жүзүндө максатка дал келбейт. Мисалы, миграциялык картада жеке максат көрсөтүлгөн, бирок иш жүзүндө мигрант жумушка келген. Эгерде мыйзам бузуу аныкталса, сөзсүз түрдө административдик укук бузуу жөнүндө протокол түзүлөт. Кармоо учурунда өзүн кандай алып жүрүү керек? Мүмкүн болушунча өзүнө ишенүү менен кылдаат жана дүрбөлөңсүз мигрант кармоо учурунда кандай укуктарга ээ? Эгерде мигрант орус тилинде начар сүйлөсө, котормочу талап кылууга, туугандарын же жакын адамдарын телефон чалууга, бул учурда өзгөчө кырдаалда кимге чалып жардам сураса болорун алдына ала ойлонуу оң. Соттун чечими чыкканга чейин 48 саат кармалгандан кийин бошотууга укугу бар. Кармоо учурунда сөзсүз түрдө эмне кылуу керек? Протоколдун көчүрмөсүн талап кылуу, ансыз алар адамды кармоого укугу жок. Эгер сиз документте жазылган нерсени өз алдынча которуп түшүнө албасаңыз, котормочу талап кылууга. Протоколдо жазылгандарды кунт коюп угуп чыгыңыз. Эгер маалымат туура эмес берилген болсо, анда бардыгын чындыгында кандай болсо, ошондой жазыш керек. Эмне жасоо керек? Протоколду толук окуп чыкпастан кол коюу, маселени эртерээк чечүү үчүн акча сунуштоо же берүү. Менин документтеримде кандай негизде текшере алышат? Укук коргоо органдарынын кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыздоо максатында ошондой эле себеп же шектенүү болгон документтерди текшерүүгө укуктуу. Полиция кызматкери сизге өзүңүз кызматы рангы, аты жөнүндө билдирүү, кайрылуунун себебин жана максатын көрсөтүүгө милдеттүү. Сиздин полиция кызматкеринин кызматтык күбөлүгүн көрсөтүүсүн суранганга укугуңуз бар. Баарынан маанилүүсү тынчтанып, ишенимдүү жана сылык болуңуз. Жанында кандай документтер болушу керек? Сиз Кыргызстандан же Казакстандан келген эмгек мигрантысызбы? Эгерде жок болсо, полиция кызматкери сизден көрсөтүүнү суранышы мүмкүн. Паспорт, миграция картасы, каттоо баракчасы, эмгек акысы менен патент же эмгек келишими. Эгерде ооба болсо, полиция кызматкери сизден төмөнкү көрсөтүүнү суранышы мүмкүн. Паспорт, миграциялык карта, каттоо баракчасы, полиция кызматкерлери менен камай алабы? Ооба, эгер алар документтерди текшерүү учурунда сизде документтери жок же жарактуу мөөнөтү бүткөн паспорт, миграциялык карта, каттоо, ошондой эле төлөм квитанциялары бар патент же сиз Казакстан же Кыргызстандан эмгек мигранты болсоңуз, эмгек келишими. Россияга кирүү жана жүрүү эрежелерин бузулган, Россия Федерациясында келүү боюнча жарыяланган максат иш жүзүндөгү максатка дал келбейт. Мисалы, сиз миграциялык картада жеке келүү максатын көрсөткөнсүз, бирок иш жүзүндө сиз жумушка келгенсиз. Мени кармап кетирсе, эмне кылышы керек? Эгер сиз кармалсаңыз,
Эгер орус тилинде начар сүйлөсөңүз же өз алдынча которуп документтерде жазылгандарды түшүнө албай жатсаңыз, сизде котормочу менен камсыз кылуу талап кылыңыз. Протоколдук көчүрмөсүн талап кылыңыз. Протоколдо жазылгандарды кылдаттык менен окуп чыгыңыз. Эгерде анда маалыматтар туура эмес болсо, бардыгын чындыгында кандай болсо, ошондой кылып кошуңуз. Аягына чейин окуган болсоңуз, протоколго кол койбоңуз. Телефон чалууга болгон окуя туугандарыңызга же жакындарыңызга айтууга укугуңуз бар. Эч качан полиция кызматкерине акча сунуштабаңыз жана жашырын аракет кылбаңыз. 48 саат кармалгандан кийин соттун чечими чыкканга чейин сизди бошотуусу керек.